5 февраль күнү Манас жана Ош аэропортторунда жардыруучу түзмөк орнотулгандыгы тууралуу чуулуу кабар атайын кызмат тарабынан чет өлкөлөрдүн коркутуусу катары сыпатталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдирүүсүндө террористтик акт тууралуу жалган маалыматтарды аныктоо үчүн коопсуздук комитетинин органдары комплекстүү иш-чараларды баштаган. Анткени жардыруучу зат коюлду деген туура эмес маалымат бир эле Кыргызстанда эмес, Орусиянын 200гө чукул коомдук жайларында да катталган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча бул билдирүүлөр чет өлкөдөн жөнөтүлгөн. Белгилей кетсек, ушул сыяктуу каттар электрондук почта аркылуу башка шериктештик өлкөлөрүнө дагы жиберилген. Азыркы убакта Манас жана Ош шаардык эл аралык аэропорттор кадимки режимде иштеп жатат. Сулаймановдун айтуусунда аэропорттун ички сырткы аймагы толук түрдө текшерилип, жыйынтыгында эч кандай жардыргы зат табылган эмес. Мындан улам эки аэропорттун иши жана эл күткөн учактардын багыты окуядан көп өтпөй калыптандырылган. Ал эми коопсуздук боюнча өз оюн эркин билдирип жүргөн айрым адистер бул окуяны Орусиянын Борбор Азияда кылып жаткан ишине каршы болгон тараптын аракеттери катары сыпатташууда. Алар тиешелүү органдын ишмердүүлүгүн текшерип, террордук эскертүү берген жакты аныктоону күч түзүмдөрү күчтөндүрүүсү керектигинде баса белгилешүүдө. Биз Россиялар менен дос болгонубуз бирөөлөрдүн деген көзүнө аябай жаман көрүнөт экен да. Ошого эми деген бизге мынакей ушундай ысык салам жөнөтүп атышат алар. Эми биз билишибиз керек. Бул кайсы мамлекеттен бизге ушун чалып ал бизге деген ушундай ысык салам жөнөтүп атат. Бул токтобойт. Мындан да тышкары болот. Быйыл Кыргызстанда эл аралык маанидеги маанилүү иш-чаралар өтөрү пландалган. Алардын бири Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны, Орусиянын президенти Владимир Путиндин март айына белгиленген расмий иш сапары жана Кытайдын президенти Си Цзиньпиндин келүүлөрү болжолдонгон. Мындан улам өлкөнүн коопсуздук кызматы азыртадан алдын алуу иш-чаралар аркылуу даярдыкты жүргүзүшү керек. Анткени кечээ күнкү террордук эскертүү Кыргызстандын бул багыттагы кадамын гана аныктабастан, мамлекеттин кадыр баркын, беделин түшүрүүнү көздөгөнүн коопсуздук боюнча серепчи Артур Медетбеков айтат. Алар өздөрүнүн баягы күчтүүлүгүн, өздөрүнүн бүгүнкү күндө болгон ошо маалымат аркылуу билдирип, дагы эле болсо кандайдыр бир деңгээлде азыр болбосо да бир кезеги келгенде мүмкүнчүлүк болгондо ушундай террордук акцияларды жасаганга шарт түзөбүз дегенди дагы билдириши мүмкүн. Коопсуздук тармагынын адистери террордук уюмдар телефон, кат аркылуу жалган маалыматтарды таркатып, кандайдыр бир деңгээлде элди психологиялык жактан коркутуп жатканын айтышат. Айта кетүүчү жагдай, бомба ачуусу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловдун Кыргыз-Орус президенттеринин мартка пландалган жолугушуусунда өлкө аймагында дагы бир орусиялык аскер базасын ачуу маселеси каралышы мүмкүн экендигин билдиргенине жана Орусиянын тышкы иштер министринин Кыргызстанга келип жергиликтүү бийлик менен канттагы орус авиа базасын күчтөндүрүү зарылчылыгын талкуулаганына удаа жаралып отурат. Кыргыз бийлиги да, орус министри да Кыргызстан ооган жана жакынкы чыгыш кризистеринин босогосуна тургандыктан өлкө коопсуздугун камсыздоону күчтөндүрүү зарылчылыгын баса белгилешкен. Бирок жарандык коом Орусиянын дагы бир аскер базасын ачуу зарылдыгы жоктугун, бул маселе орус бийлигинин гана кызыкчылыгындагы иш экендигин айтып каршы чыгууда. Гүлзара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.